Нышанбек Кочкоров сунуш кылат. Мендеги ыйык сезим. Тазагүл Исманалиеванын атасы Кубанычбек менен апасы Рыспүгө болгон сүйүүсүнүн бийиктиги жөнүндө даректүү тасма. Сүйүнчү, Кубанычбек кыздуу болдуң. Чын элеби? Кандай сонун? Мен кыздуу болдум. Кызым жашоодогу гүлдөй, сулуу жана таза болсун. Атын Тазагүл деп атайм. Менин Тазагүлүм, өмүрлүү бол. Тазагүл, менин кызым Тазагүл. Ташкөмүр шаарындагы төрөт үйүндөгү бул окуя 1976 жылдын 5 январына таандык. Кыздуу болду деп ааламга жар салып кубанган адам Кубанычбек Исманалиев. Ташкөмүр шаарынын басмаканасынын директору. Ал 1949 жылы 15 декабрда Сузак районунун Кызылкыя айылындагы могул үйдө төрөлгөн. Анын атасы Исманалы менен апасы Умсунайдын 72 жыл мурдагы кубанычы, Кубанычбектин кыздуу болгон күнүнөн да кубанычтуу болгон эле. Көрсө тагдыр дайыма кайталанат тура. Кубанычбек бойго жетип, 1966 жылы Сузак районундагы Көгарт орто мектебин эң жакшы баалар менен аяктап, 1967 жылы Украинанын Львов шаарындагы полиграфия институтуна кирип, аны 1972 жылы аяктап келет. Ал 1974 жылы Сузактын Төшкутчу айылында төрөлүп чоңойгон. Фрунзедеги политехникалык институттун технология факультетин аяктаган, жердеши Рыспү Мамытова менен баш кошуп, 1976 жылы жыл башында кыздуу болуп, кубанычы койнуна батпай жатат. 1976 жылдын алгачкы 4 айында Кубанычбек менен Рыспүнүн бактысы чексиз болду. Анан ошол эле жылдын 30 апрель күнүндөй оор күн болбосо керек. Күтүүсүз жол кырсыгынан 27 жаштагы Ташкөмүр шаарынын басма үйүнүн директору Кубанычбек Исманалиев жол кырсыгынан каза болду. Ошондогу газета бетинде берилген көңүл айтууларда мындай деп жазылган эле. Ош облустук басма, полиграфия жана китеп соода башкармалыгынын, облустук газеталар жана облустук басмакана кызматкерлер коллективи Кубанычбек Исманалиевдин дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу. Анын тууган туушкандарына терең кайгыруу менен көңүл айтышат. Ал эми Жалал-Абад басмаканасынын жана райондук Пактачы газетасынын кызматкерлери Ташкөмүр шаарынын басмаканасынын директору Кубанычбек Исманалиевдин мезгилсиз дүйнөдөн өткөндүгүнө байланыштуу анын үй бүлөсүнө жана тууган туушкандарына терең кайгыруу менен көңүл айтышат. Кубанычтуу 5 январы менен кайгылуу 30 апрелин кучагына алган 1976 жылдан бери туп-туура 45 жыл өттү. Ата аскалото, эне борундагы булак, бала экөөнүн ортосунда шам чырак деген сөздүн маанисине бүгүн мен эми түшүнүп жеткендей болдум. Мен 4 айлык кезимде атакем Кубанычбектен ажырап, алтындай болгон апам анын аркасынан кетип, жалгыз туягы, жалгыз кызы болуп калгам. Атамдан ажыраган соң, энемден ажыраган соң, 4 айлыктан баштап, жашым 40-тан ашкандан кийин ата-эне баркын, ата-эне сыйын, ата-эне урматын терең түшүнүп, маанисине жеткендей болдум. Жүрөгүмдө катылган, ушунча жылдан бери багып, асырап жүргөн максатым, ушул ата-энеме арнаган атайын даректүү бир чыгарма тартуу максаттарым бүгүн ишке ашканын турат. Аскалотом, асылым атакем, сизге болгон сагынычым толуп турат. Бул ааламга жарык дүйнөгө келгенден бери
далай мезгилдер алмашты. Эс тутуп, тамга танып, калемсап кармап, атама болгон кусалыктын айынан ар убак кат жолдойм. Бүгүн да аз калоотом, асылым атакем, сизге өзүмдөгү кусалыгымдын сагынычымды төгүп кат жолдодум. Атакем, сизди ойлоп, сиз тууралуу толгонуп баштаганымда, үнүм укактанып, жан дүйнөмдө бурганак каптап, сиз калган эрме чөлдөй көзүмдөн жаш токтогу эреркеп, ыйлап аламын. Сүрөтүңүздү элесиңизди тиктеп олтуруп, атакем, кудум жаш баладай эркелегим келип, сиздин жылуу көкүрөгүңүзгө башымды жулуп, ата, атакебай, ата деген жылуу сөздөрүмдү айтып, бүткүл үнүм менен кыйкырып, кучагыңызга кысылып, толбогон жан дүйнөмдү жашылдаткым келет. А сиз болсо, жашыган көзүмдү ачып, бүткүл аталык мээримиңизди төгүп, жаштарымдан сылап, кызым менен, кызым, ыйлаба деп, бооруңузга кыса эркелетсеңиз, кандай гана чеги жок бактылуу болмокмун. Аттиң ай, кыялымда бир эле саамга кезигиши болсо деп, энтиккен көкүрөгүмдү араң токтотуп, күнүмө кадам таштап барам. Канча ирет атамды сагындым, көргүм келди, канча ирет көз жаш төгүп ыйладым, бирок таппадым, таппай келем. Атакемди жок дегенде бир эле жолу көргөнүмдө, балким мынчалык сагыныч, мынчалык көкүрөктө муң, мынчалык ый болбостур. Элесиңизди эстей албасам да, атакебайым, бир ирет көрө албасам да, баары бир жаным менен тең айланып жаткан сиздин каныңыз мени сугарып, талпынтып, өстүрүп келет. Андан бери карай 45 жыл өттү. 45 жыл ушунчалык менин жүрөгүмдү эзет да, кыйнайт да. Кээде олтуруп, атама кат жазып, өзүм жеңилдеп калам. Сагынычым, кусалыгым ак кагаздын бетине түшкөндө, анын баарын атакебай бир гана сиз өзүңүзгө айтып жаткандай сезилет. Сиздин бул өмүрдө жоктуңуз мени канча ирет уча албай калган канаттуудай алсыратып, аксатып келди. Атамды көрбөй, бир мээримине, сүйүүсүнө толбой, бул жарык дүйнөгө келгени атадан ажырап, өмүр бою кусаланып, сагынам. Мына бул чакан кыштак Сузак районуна караштуу Кызылкыя айылы. Бул жердегилер басыздын качкынчы уруусунан болушат. Жаңгак токойлуу, чөп жайыттуу Кызылкыя айылындагы дал ушул үйдө 1949 жылы 15 декабрда Тазагүлдүн атасы Кубанычбек жарыкка келген. Бүгүн бул үйгө алардын жакын тууганы Жаныш Шайымкулов ээлик кылат. Ал карындашы Тазагүлдү көргөндө сүйүнгөнүнөн берээрге ашын таппай калды. Мына кызым Тазагүл, манам кызым ушул чоң атаңдар жашаган жер. Атаң ушул жерде төрөлгөн. Кичинекейден бир жерде кар томолот ойногонбуз атаңдар менен. Ушул жерде жашап жүрүп анан атаңдар чоң энең жерде жамбасынып калып, чоң атаңын баласы чоң абаң. Нере вертолет алып келип, ушул жерден салып жүктөп кеткен. Райком комсомолдо иштейт болчу ошондо абаң. Биздин качкынчылардын, туугандардын күчтүүлөрү көп.
Kuda kalasa şu yerden ağarıp kөгөрgөнбүз. Bular ылдый көздөп көчкөндөн сатабыз дегенде биз сатып алганбыз. Ал эми бул адам Сардал Таабалдиева, Кубанычбек Исманалиевдин бир тууган эжеси. Тазагүлдү бөбөк кезинен багып, эрезеге жеткирген адам. Şu kız bana erkeleyin deytilerden ölbeyt dilim de. Korkup. Şu esin çoğun yürürken kudadan korkutulam. O jakşı görünmez. Jakşı göretilim bir ölbey, jakşı kucaktab kısalbay dilim de. Kaçıp ağılız var orası bakır bileytilim. Benim onun hata sürgünde bir çelik su koyu içip çatı öyle. Ölbey halkam denen. Sağ şuurun adamların jakşıları köp de. Kuşlar geliyor, hiç benim özümün baldarım var da on balım. Bunlar kara. Yarım ehti çürüğüne. Şunun içinde zorga çoğun ettim da. Kayıncı yurtumda çoğun ettim da. Şu kız balarını zorga çoğun ettim. Zorga. Böceğim bir ötel oldu. Atlardı beni var çap. Adırga çakkanda. Kaçıp adırdı. Kaçıp çap ketip kalatılı. Attı mı? Beni alıp arkanını alıp temir kazıkta alıp kaçıp ketip kaladılar. Aparı at arkandan sekirip düşürdüler. Beni yüreğim düşürüp bitkende bu. Hem kaçam ine ötkende yüreğim düşüp kaldım. Şunday kıyın kız. Yaydak mı öyle? Jaydaktı benim öyle duruyor. Kaya çalım muğalım oldu. Jakşı kişiler. Balдар terbiyelerin jakşı kişi olsunlar. Bu jakşı dep jakşı öğrettiler. Atla barıp arkandaydı, kaytıp attım, mini alıp çap gelip eldine kaşalardan sekirtetti. Şunday bezeli kız. Мен тағам Кубанычбек Ташкөмүрдө директор болуп типографияда иштеп атканда мен ошол жерде магазинде иштегем. Ушул тағам менен кошо иштеп, ушу кызын караш деп берген апам мени ошол жакка. Тазагүлдү көпкө багып жүрдүк, бирок ушундай жашоо экен тағам типографияга машина алып келетип, кызмат үстүндө каза болду. Тағам аябай кичпейил, кеңпейил, ушунчалык ишке аябай эме берилген киши эле ушул өзү барып алып келетип, Андыжанда авария болуп, ошо авариядан казада болуп калды. Андан кийин Тазагүлдү апам тайне менен кошуп алып келип өзү карамагында багып чоңойтtu. Тажеңим турмушка чыгып кетти, өзүнүн жашоосу менен болуп калды. Тазагүл биздин арабызда 11 тууганбыз. Бул 11-нчи болуп бизди тарбиялап өстүрдүк. Тазагүл ушу тагамын тарткан аябай кайраттуу, ушунчалык эме зирек, аябай ушундай зээндүү кыз болуп чоңойду. Мен ушуга Тазагүл менен сыймыктанам. Тазагүл ушул тагам менен апасын эскерип, ушуну бир жаткан жайынан козгоп, аш берем деп ниет кылып эме кылып атат. Ушуга мен аябай сүйүнүп атам. Макенбай Авасов өмүр бою мугалимдик кесипти аркалады. Акыркы жылдары Жалал Абад мамлекеттик университетинин мугалими болуп иштеди. Ал Тазагүлдүн атасы Кубанычбектин классташы. Эми ушул эскерип аткан классташым Исманалиев Кубанычтын классташы болом. Жаш кезибизден бирге чоңойдук, ойноп, классташ болдук. Ошол мезгилде деле Кубаныч алдыңкы окуучулардын катарында эле 3 окуучу атаандашып окуйт элек. Бул ошол мезгилде эле күргөзөр кең бала эле. Себеби адабий китептерди көп окуган бала эле. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген токойчу, белгилүү коомдук ишмер Маматжан Асанбеков Тазагүлдүн атасынын жакын досу. Ал Кубанычбек экөө Украинада 1 жылдарда окушкан. Бири токойчу болсо, экинчиси полиграфия адистигин алган. Мен чогуу окуган, чогуу жүргөн, чогуу өскөн жигит эле Кубанычбек. Анда Кыргызстанда кадр деле ошо мезгилинен 40 жыл мурда кадрларыбыз жетишкен эмес. Тиги бар знаменитый ал убакта Союздун мезгилиндеги полиграфийский институтты Львовдон бүтүп, анда экөөбүз Украинага бир моментте попадать эткенбиз. Окуганбыз. Анан баягы
Sentrani Vuzga dep bayağı gelecekte bir жақсы kadrlarda östürsek деген maksatта Kırgızistan'dan jönötüvenden keyin тийиштүү egzaminlerin жогорку балды тапшырып, анан Кубанычбек Львов'da Ukrayna'nın Западный Ukrayna'da bak Karpat toğusunun tegereğine жайгашкан çok şehir var. Знаменитый şehir var. O şehirge Poligraf institutuna student bolup girdi. Ağa çeyin biz Oktyabrskiy degen ayılda mı özün ayılda o şehirde okup o şehirde çoğalganбыз. Çok жүрүп эле. İgin okuğa ötkende dagı ököz teң Ukrayna попадать etip kaldım. Al Кубанычбек Львов'ko men Kiyev'ten Uluttuk Üniversitesi'ne попадать etip girip kaldı okuğa. Anan çok ösüp çok жүргөнөн майрамдарда все-таки столицада Киев. Киевге келгенен баягы балалык тестебенен чогуу алып, шаар чогуу кыдырып, жанагы Печорский лавра деген бар эле, баягы знаменитый тиги музей-заповедник болуп иштейт эле. Ошону көрүп келейин, ошо изиштет эле, карайлы, көрөлү дегенен келген экен. Чогуу жүргөнүн көп эле жерин кыдырды. Ошондо Богдан Хмельницкийден баягы славяндардын баарын бириктирген, биздин Манаска окшогон эле алардын Манасы ошо Богдан Хмельницкийдин аянтынданын учак ташып алып сүрөткө түшүп чогуу эле өскөнбүз, чогуу жүргөнбүз. Анан тагдыр ушундай экен, кокустук болуп Ташкөмүрдө типография директор болуп которулуп келгенен кырсык каш менен кабактын ортосунда дегендей кокустук болгонун авария учурап калып чоң биздин достордун арасында, достордун ичинде бир чоң трагедия болуп Кубанычбекти жоготуп койдук. Кайтыш болуп кетти, авария болуп. Эми келечекте Кыргызстандын чоң бир уюмуна жетекчи болуп иштей турган потенциальный возможность бар. Мыкты жигит болчу. Атекебай армандуу адамдан арманда кетпейт окшойт. Sizди көрбөгөнүм айтып бүткүз бир чоң арман болгону менен дагы бир экинчи чоң арманым бул энекемден ажыраганым. Энекем Рыспы эрте кетип, анын мээримине да, сүйүүсүнө да, каранын да көрбөй, өз апамды эркелеп, топурап ойногон баладай болуп, апакелеп чоңойбодум. Тагдыр мени ушунчалык ары калчады да, бери калчады. Апам менен жашай албаганыма да өкүнөм. Мейли ата, апамдын тарбиясын албай калсам дагы, жок дегенде апама кызмат кылып, апамды сыйлай албай калганыма өкүнөм. Тагдыр бар, ошого да жеткирбей, апамдан алыс калып, чер жаза албай, эне бала болуп сүйлөшө да албадым. Ошол күндөрдүн жетегинде жүрүп, апакемден айрылганымды да эстей албай калган экенмин. Менин эжем Рыспы 1974 жылы Бишкектеги Политехник институтунун технология факультетин бүткөн. Жезден болсо 1972 жылы Украинада полиграфия типографияны бүткөн. Экөө 1975 жылы баш кошуп жакшы жашашкан.
76-жылы жеңім таза төрөлдү. Жеңім таза төрөлгөндөн 4 айдан кийин Кудайдын өзүнөн жезден өтүп кетти. Эми Тазагүлдүн апасы жөнүндө айтардан мурда мен өзүмдүн раматылык кайнатам, кайненем жөнүндө айтып өткүм келет да. Менин кайнатам мектепте физикадан, математикадан сабак берген. Кайненем баштабыз класстардын мугалими болгон. Баштабыз класстардын мугалими болуп, ошо 60 канчанчы жылы Кыргызстандын мектептерине эмгек сиңирген мугалим деген наамды алган. Ушундай жакшы бактылуу үй бүлөгө түшкөнүмө мен аябай ыраазымын. Ушул бактылуу үй бүлөдөн бактылуу балдар чоңойду. Булардын негизги принциби мындай да, булар азыраак сүйлөйт. Баардык үй бүлөсү боюнча азыраак сүйлөйт, көп угат, көп окуйт. Негизги булардын генинде барбы ушу математикага жөндөмдү да. Менин 2 кайнежем, күйөөм, 2 кайным баардыгы ушу Бишкектеги политехникалык институтты бүтүшкөн. Ушу айылдан барса дагы, мына жолдошум айтып калат да, ал союз малында эң чоң аудиторияларды отургузуп алып, экзамендерди алат эле да. Ушу киши дагы алгачкылардан болуп эле баардыгын чыгарып чыгып кеткен дейт. Элден мурун ушу шаарда окуган башкаларга карабай эле. Мектепте окуп жүргөндө дагы математика китебин толук чыгарып койчу экен да. Эми ошондой эжем дагы аябай ушундай акыл эстүү, жөнөкөй, колунан келген жардамын аябаган адам болгон. Элдин кайнежелери кандай, бирок менин кайнежелерим 2 кайнежем бар, экөө тең аябай жакшы. Мен ушу жашоодон үлгү ала турган кайненем менен кайнежем бар. Тазагүлдүн апасы аябай жакшы адам болгон. Мына Тазагүл дагы турган турушу менен апасына окшоп турат. Өмүрүн, Кудайым өмүрүн берсин ушу кыздын. Апасынын калган өмүрүн да ушу кызыбызга берсин. Ден соолугу чың, өмүрү узун болуп, элдин керегине жараган, эл суктанган жакшы кыздардан болуп жүрө берсин элдин арасында. Жакшы тилек кылып, атан эстеп турган ушу кылыктан барса кабыл болсун. Ден соолук көрөм, иштериңе ийгилик болсун. Ушу кылгандан баарын Алла Таала колдоп болуп жүрсүн. Ишиңе ийгилик, балдарыңдын, кыздарыңдын сыйматтарын көрүп, келечекте макана Байбише бол жени ошолордун төрүндө ошолор башка болуп жүрөр. Ата, өмүрлөшүм менен 2 уул, 1 кыз небереңизди таптык. Тагдырдын арабасын тарта албагандыктан биз аргасынан бөлүнүүгө туура келди. Мезгилдер алмашып олтуруп, сиздин тун кыз небереңиз Гүлназдан 2 чеберени сыймыктуу таятасы боло турган кезиндесиз. Мен тааныштыра кетсем, бул менин жолдошум жана сүйүктүү кызым Зайкал. Менин исмим Алиева Тазагүлдүн уулу кызы Гүлназ. Бүгүнкү күндө биз үй бүлөбүз менен Москва шаарында турабыз. Менден кийинки иним Биназар Кыргызстанда, андан кийинки иним Бекназар. Ошол дайтам жөнүндө биз апам аркылуу угуп келебиз. Биз билген боюнча дайтам апамдын 4 айлык кезинде өтүп кеткен экен. Апам ушул ата-эненин андан кийин эле дайнемден кайтыш болгон. Апам ата-эненин мээримин алып аталык энелик сезимдерге толбосо дагы ошол бүгүнкү күнгө чейин алардын сүрөттөрүн көрүп, эскерип жана дайтам жөнүндө көптөгөн жакшы маалыматтарды айтып келет. Мени көпчүлүк эле ошо таятам окшоштук кетишет. Бирок чынын айтканда ошо окшош жактарым болсо керек деп ойлойм. Себеби таятам сүрөттөрүн көрүп эле келем. Апам көрсөтүп
күткөн бизге таяктан мындай болгон андай болгон киши деп. Жана ошо айтып кеткенде туугандарым тобунан сабырдуулугуң, бой башың, көз караштарың окшошуп кетет деп айтышкан. Ошо азыр мен эмеде турам, Москва шаарында. Бул жерде жумуш менен айлекмин. Келгенине уже 1 жыл болду. Кудай калса, иштеп Кыргызстанга барып, эл журтка кызмат кылабыз. Ушул атамдан мен 4 айлык калгам. Бул таятам мына Украинанын Полиграфский институтун окуп бүткөн. Россия мамлекетинде. Мына эми сен дагы ошол жака кетип атасың, буйруп насип кылса. Мен атамдын ордун баскан, мен сыймыктанган, мен ишенген уулдардын бирисин уулдум. Мен сага ишенем. Көп жол сүрөттөн көп жол жүзгө элестеткен, кудай калса жакшы инсандардан болуп, тайтамдын жүзүн жер каратпайын деген ниеттемин. Кудай калса бул тайтам окуп келген жерлерде, көрүп келген жерлерде барып саякат кылып, көрүп, зиярат кылып, себеби деген өзүн көрсөк дагы канча деген сөздөрдү, канча деген жакшы акыл насаптар калды аркасынан. Тайтамды эч качан унутпайбыз. Жана аттын жер каратпаганга аракет кылабыз. Иншалла баары ойдогудай жараткан нерсемен болот. Ишенем, азаматсың. Сен ишенем. Атеке бай, билесизби, менин тагдырга жазылган жолдор чийдин ар бир каты сымал, бирде түркүн түскө боёлуп, бирде эч бир боёгу жок токулуп, согулуп өтө берди. Сиздей сыймыктуу, кадырлуу атанын артында калган туягы, жалгыз кызы болгон мен үчүн бакыт экенин толук сеземин. Атаки, жашоо мени элегинен өткөрүп, жашоо мени чыйралтты, жашоо мени тарбиялады, жашоо мени күчтүү кылды. Атеке байым, сиз менин атам болгонуңуз үчүн жаратканыма 1000 мерте ыраазымын. Кудайыма 1000 мерте ыраазымын. Эми эч качан ыйлабаймын. Анын ордуна сыймык менен карай аламын, сыймыктан жашай аламын. Сиздин духуңуз мени карап турарын сеземин. Мен ошон үчүн жаралганмын. Артыңызда туягыңыздын жалгыз эмес экени, өмүр бою токтобой улана берерин. Бүгүн мен ойлогон ойдун чабаттары гүлдөп, кооз аламга айланары, дал өзүңүздөй урпагыңыздан тукум чыгары. Сиздин өмүрдө өлбөгөнүңүздүн чындыгын жаратарына толук ишенемин. Азыр болсо эң бактылуу сиздин кызыңызмын, мээримдүү энемин, жаркылдаган жармын, жана Кудай буйруса эки неберенин тайенесимин. Кудайыма 1000 ирет шүгүр деймин. Калкалап баккан эжеңиз Сардал апамды тирек тутуп жашап келем жана ыраазы болом. Аз өмүрдө саз жашаган элдин эсине калган эмгеги зор сиздей атама 2 дүйнө таазим кылып, бүгүнкү ак дасторконун жана аталган Куранын сообун сизге багыштап жатамын. Ак дилиңизден кабыл алыңыз, атакем.